Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жараткан Алла Таала бүткүл ааламды жоктон бар кылган. Жалгыз жараткан. Эч бир шериги жок. Өзүнүн каалоосу менен, буйругу менен, кудурети менен жараткан Алла Тааланын каалоосунда, буйругунда, кудуретинде эч бир теңдеш жок, эч бир шерик жок, окшошу жок. Алла Таала өзүн тааныштыруу үчүн ааламды жаратты. Ар бир ааламдагы жаралган нерсе жараткан Алла Тааланын бардыгы жалгыздыгына далалат кылат. Адам баласын эң сыйлуу, урматтуу кылып, адам баласы туура жолду табыш үчүн Алла Таала өзү пайгамбарларды тандап, аларга элчи, пайгамбар кылып жиберген. Адам атабыз биринчи пайгамбар, акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям келип бүткүл ааламга ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн, бүткүл ааламга таза, пакиза, ынтымактуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Бүткүл адамзатты эки дүйнөнүн бактысыздыгынан куткарыш үчүн келген. Ага Алла Таалам өзүнүн акыркы улуу ыйык китеби Кур'ани Каримди Алла Таалам ата кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 23 жыл түштү. Меккеде, ыйык Меккеде 13 жыл, нурлуу Мадинада 10 жыл, жалпысынан 23 жылда Кур'анда Алла Таалам пайгамбарыбызга адамдардын мүмкүнчүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө жараша акырын Алла Таалам түшүрүп толуктады. Ошол ыйык Кур'ани Карим бүгүн биздин кол алдыбызда. Кыямат күнгө чейин сактала турган китеп, кудайлык эреже, адам баласына оңолуусу үчүн жараткан Алла Тааланын түбөлүктүү, өзгөрүлбөс конституциясы, жараткан Алла субханаху ва тааланын бул ааламдын кожоюну, ээси, өзүнүн каалоосу Куранга камтылган. Ошол ыйык Кур'ани Карим мынакей биздин колубузда. Байларга, бийлерге, кембагалдарга, кулдарга, эркектерге, аялдарга 24 саат жашоону кандай туура өткөрүш керек жолдомосу берилген. Жуунуудан тартып, тамак жегенге чейин, баш ийгенден башкарууга чейин бардык маселелерди өзүнө камтыган касиеттүү, кереметтүү, тарыхка бай, кабарлары бардыгы чын, өкүмдөрү бардыгы адилеттүү жараткан Алла Тааланын нурлуу шифа китеби мына Кур'ани Карим. 114 сүрө. Ушунун бир сүрөсү Каф. Каф сүрөсүнүн тафсиринде өткөнкү сабактарда айттык эле. Мынакей Алла Таалам Кур'ани Каримде кайсын жерде жакшылыкты айтса, артынан жамандыкты айтат. Кайсын жерде Алла Таалам соопторду айтса, күнөөнү кошо айтат. Кайсын жерде бейишти айтса, аркасынан дозокту айтат, же дозокту айткандан кийин артынан бейишти айтат. Салыштырмалуу адам баласына ак менен караны ажыратыш үчүн, туура менен жалганды ажыратыш үчүн, адилеттүүлүк менен зулумдукту ажыратыш үчүн, жакшы менен жаманды ажыратыш үчүн Алла Таалам ушундай кылып Куранда баян кылган жерлери өтө көп. Андыктан мынакей Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала айтып атканы өткөнкү сабакта акырында ушул жерде токтодук эле. Бул дүйнөдө Алла Таалам жаратып, эми ошо жараткан Алланы тааныбай, Алла Тааланын кудуретинин белгилерин четке кагып, Алла Тааланын насаат жолдомолорун укпай, пайгамбарлардын сөзүн укпай, тил албай, Аллага каршы чыгып, капырлык кылгандардын бул дүйнөдө Алла Таалам канча ырыскы берсе ошончо жеп жашайт дагы, ахиретте дозоктун отуну болот. Дозоктун отуну туугандар адам баласынан вакудухан насу вал хижара дейт. Куудуха, дозоктун отуну адамдардан жана таштан болот экен. Көмүрдөн эмес экен, жыгачтан эмес экен, кагаздан эмес экен, көңдөн эмес экен, газдан, нефттен эмес экен. Дозоктун отуну таштан экен, жана адамдардан экен. Бул Кур'анда Алла субханаху ва таала айтып койгон. Алла Таалам баарыбызды, ата-энелерибизди, бир туугандарыбызды, элибизди, бардык мусулмандарды Аллахым дозок отунан сактасын. Пайгамбарыбыз айткан,
Ким эрте менен жана кечинде 3төн ya Allah meni dozoktun otundan sakta dese, dozak aytat eken, oşonu menen saktap koy Allah deyip. 3 jolu erте менен кечинде ya Allah maňa beyişindi ber dep sorasa, beyiş aytat eken, ya Allah uşunu maňa ber, meni maňa kirgiz dep koyat. Oşon üçin Allah Taaladan daima beyişin suraylı, daima dozogунан pana tileyli. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala togandar barыбызды beyişinен orun bersin. Bu dünyaya kim gelip kim ketken emes. Trilyard, bilyard degen adamlar gelip ketken. Mına 8 milyard azırkı jaşap atkan 50 жылда birini de tappays. Bardygy ketken bolot, synosu bütken bolot, mümkünçülük berilgen bolot, tando berilgen bolot. Jaratkan Allah'ını tanıp, çındыкты izdep, hakikatty izdep, özün oňdoo menен hareket kılıp, şaytanga azgırılbay, kuturbay, paygambarlardын nasihat joldomosun ugup, taza jaşagan bolsa, Allah Taala many sözsüz dünyada da ahirette da Allah Taala baktılуу kılat, tübölüktü özünün jakşı pendelerine dayardap koygan beyişinен orun beret. Egerde Kuday saktasın, koturup tekeberlik kılıp, özün tanыбай, jaratkandy tanыбай, zulumduk menen, aram korluk menen jaşagan bolsa, tugandar anın bu dünyanın ahireti, akıbeti dagı jakşı menen bütbeyt. Ahirette korduk menen tübölüktü dozoktun azabına duşar boloru anlık Kur'an-ı Kerim'de aytıp koygan. Andыкtan mınake oşa kafirler turалы Allah Taala aytıp atat. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne keferû bi âyâtina savfa nuslihim nâra. Kullama nadijat juluduhum beddelnâhum juludan gayraha liyadûkul azâb. İnnallâhe kâne azîzen hakîm. Şekümensüz kafirlik kılgandar bizden ayat belgileribizge, mucizalarыбызга, Allah Taala'nın uşunday kudretine dalalat turgan belgilerdi, mucizalardı çetke kakkanlardı, jakın arada biz alardı dozokka kirgizebиz deyip. Dozokta azaptalganda kanday debeysizби? Kuyup, öçüp бүтүп albayt eken da, teri almaşa beret eken. Har kaçan oşol kuyugan sayın azayıp terisi bardyk azabına alsa kayra жаңыдан teri kiygizilet eken. Almaştırılat eken terisiç, adam balasının jaraluusundagы mo denin teri, bu terisi uşunday bolat eken. Subhanallah, Allah Taalam kalın kılıp koyat eken. Что emine üçün dozoktun azabın, katuluğun oşonu seziş üçün jaratkan Allah Subhanahu wa Taala dozoktun azabın dağımlatış üçün biz aların terilerin başka terige almaştırıp turabыз deyit. Kuyup öçöyün dep kalgandan keyin kayra жаңылап koyat eken. Kuyup öçöyün dep kalganda dagı жаңылап koyat eken. Emне üçünse liyadûkul azab. Azaptın damın tatsın da bular deyit. Karaçı kanday jaman. Şekkümöz Allah Taala üstömdü, danışman. Emi tugandar Allah Taalam emne üçün azaptayt degen soroo bolup kalat. Allah Taala zulumduktan emes. Allah Taalam zulumduk kılууdan Allah Taalam arum. Allah özü aytkan, men zulumduk kılууну özüme aram kılgam, jana sizlerдин ортоңузда da bir-birini aram kılgam. Allah Taala azaptasa bul adilеттүүлүк, себеп ал ошого layıktуу болду. Özünün moynuna kıyamat günü alat bular. Moynunu alışat. Açık, ova, anık. Biz moynubuzga aldık. Biz günöөлөрүбүздү moynubuzga aldık. İbadat kılbaganыбызды moynubuzga aldık. Jamandyk kılganыбызды moynubuzga aldık. Kapırdyk kılganыбызды moynubuzga aldık deyip. Uşulardын moynuna bardyk alat, alбай каяка барат. Bu dünyadagi kılgan bardygын Allah Taala көрсөтүp берет. Her bir aytkan sözün, her bir kılgan işin göz aldığında Allah Taala көрсөтүp берет. İçki dünyadagi jaşırganın sırtка çıkarıp берет Allah Taala. 24 saat kılgan işlerinin bardygын kitepke jazdırıp, okutturup, koluna tapşırat. Amal, namayı amal defteri bolat. Her bir adamdaki жазылып atat. Meniki dagı жазылып atat bugünkü günde. Sizdiki dagı жазылып atat bugünkü günde. Perişteler bardığına жазып, atayı fayl kılıp günde top, ona ertege oşonu kitep katары beret. Oşol kiteptin avtarı men jana siz. Oşon üçün ertege buşayman bolbой turgan, okup alıp jalat bolbой turgan sözdördü, amaldарды jazdıraylı. Ertege uşunu biz özüz okup, özüz görgönde sүйünöylü, kuvanaylı.
Анан ошого разы болуп жыргайлы. Алхамдулилlah, ушунча жакшы иштерди кылыпмын, жакшы сөздөрдү айтыпмын, жакшы ниеттерди, жакшы каалоолорду, ушунчалык күнөөдөн сактанып, өзүмдү этияттап, көзүмдү, кулагымды, оюмду, жүрөгүмдү, тилимди, колумду, путумду, алкымымды арамдан сактап жүрүпмүн. Мынакей пакизалыкты тандап, күнөөдөн өзүмдү алып жүргөнүмө, сактап алып жүргөнүмө, ушулардын баары жазылат турганда. Мына демек Алла Таала азаптаганы бул зулумдуктан эмес экен. Бил хак, акыйкаттуулук менен, вал хикма, данышмандуулугу, жазаан бима кану я'малун, алар кылган амалына акысын берген катары жазасы бул. Ар бир сөздүн жазасы бар, ар бир кылган иштин жазасы бар. Ар бир жакшы сөздүн акысы бар, сыйлыгы бар, ар бир жакшы амалдын акысы бар. Жада калса, жылмайганыңыз дагы бекер эмес. Жылмайганыңыз бекер эмес. Көзүңүз менен бирөөнү шылдыңдап, кээде көз атып коебуз го, мындай кылып тигинтипчи. Бул да ушу көзгө да, ушу кыянатка да Алла Таалам жаздырат экен. Көрбөйсүзбү? Эгерде намахрамды карабай көзүңүздү тартып койсоңуз, буга күнөөлөр кечирилет деген. Жылмайып койсоңуз, садаканы тартуулаганы сооп айрылат. Көзүңүздөн Алладан коркуп жаш чыгарсаңыз, бул көздүн жашы периштелер канча сооп жазайлы десе, Алла айтат экен, көз жаш чыгарды деп эле койгула, бунун сообун мен өзүм берем дейт экен. Периштелер билбейт экен, көз жаш Алладан коркуп, күнөөсүнө тооба кылып, көзүнөн бир же тамчы жаш чыгарса, ошонун сообун канча берилерин периштелер билбейт экен. Ошон үчүн Алла Таалага кайрылып сураганда Алла айтат экен, силер ушу көзүнөн бир тамчы жаш чыкты деп эле жазып койгула, менен коркконунан бир тамчы көз жаш чыкты деп жазып койгула, буну мен кыямат күнү акысын берем. Тугандар, Алладан коркуп, күнөөдөн тооба кылып, кылган күнөөсүнө бушайман болуп, көзүнөн бир жаш дозоктун отун өчүрөт. Болбосо дозоктун отун океан өчүрө албайт. Океан өчүрө албайт. Ошон үчүн тугандар, мынакей, бул деген амалга, ар бир амалга сөзсүз акысы берилет. Унутпайлы. Жабраил периште, бул периштелердин мырзасы. Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы. Ана саййиду вулди Адам вала фахра. Пайгамбарыбыз өзү айткан, мен адам баласынын мырзасымын, төрөсүмүн. Бирок эч бир сыймыктанып, кыйынсынып айтып аткан жери эмес. Алла тартуулаган неаматты айт деди эле, ошону айтып койду. Ва амма би ни'мати роббика фахаддис деген аят бар. Робуңдун неаматын сен баяндагын деген. Ошондон улам пайгамбар ушуну айткан. Осы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын башчысы, адамзаттын мырзасы, бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ааламдын сыймыгы. Ушуга периштелердин мырзасы адамзаттын мырзасына келип айтып атат. Жабраил периште Мухаммад алейхиссаламга келип айтып атат. Я Мухаммад, аиш ма ши фа иннака майт. О Мухаммад, сен каалагандай жаша, каалашыңча жаша, бирок баары өлөсүң. Ва ахбиб ман ши фа иннака муфариқу. Кимди жакшы көрсөң жакшы көрө бер. Бирок сөз ошо менен коштошосуң. Же ал биринчи сени таштап кетет, же сен аны таштап кетесиң. Бирок коштошо турган, ажыраша турган күн бар. Кимди жакшы көрсөң жакшы көр, бирок коштошосуң. Эртели кеч. Андан кийин ва'мал ма ши фа иннака маджзиюн би. Каалагандай амал кыл. Түндөсү, күндүзү, үйдө, көчөдө, элде, жок жерде айырмасы жок. Каалагандай амал кыл. Кайсы жумушта мансапта болсоң, каалагандай амал кыл. Бирок сөзсүз акысы берилет, ошону унутпа. Ар бир жакшылыктын акысы, сыйлыгы берилет. Ар бир жамандыктын жазасы, анын сазасы берилет. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Алла Таала Куранда айтып койду, ким бир кыпыңдай жакшы иш кылса, анын сообун, жакшылыгын, пайдасын сөз көрөт. Ким кыпыңдай жаман иш кылса, анын жазасын, азабын сөз тартат деп койду. Жамандыгын көрөт. Ошондон улам тугандар, мынакей, жакшы иштерди кыла берейли. Жакшы сөздөрдү айта берейли. Жакшы ниеттерди, жакшы каалоолорду, жакшы амалдарды колубуздан келишинче көп кылайлы. Жамандыктан колубуздан келишинче сактанайлы. Алла Куранда фаттакулла мастатаатум, күчүңөрдүн жетишинче арам нерселерден сактангыла деген буйрук келген.
Ошон үчүн туугандар, келиңиздер жакшы иштерди кылганды Алладан сурайлы, жаман иштерди таштаганды дагы Алладан сурайлы. Жакшы ишти Алладан сурай берсек, Алла бизге жакшылыктын эшигин ачат. Жаман ишти таштаганды сурай берсек, Алла Таала бизде күч пайда кылат жамандыкты, арамды таштаганга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма баъд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баарыбыз бул дүйнөгө утурундук, түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн жаралганбыз. Түбөлүктүү ахиретте түбөлүктүү бейиш жана түбөлүктүү тозок бар. Экөө тең жаралган, экөө тең даяр, бүгүнкү күндө бар. Бул жөн эле кыял же бир жомок, же ошого окшогон нерсе эмес. Бул акыйкат. Эми манаки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бейишке кире турган жана дозокко кире турган адамдар тууралуу, бул дүйнөдө аябай рахатта жашаган, өмүр бою эч кыйналбаган, бул дүйнөдө аябай кыйналып, эч бир курсагы бүтүн болуп, тоюп бир жашоонун рахатын көрбөгөн адамдардын мисалын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан. Муслим шарифте, хадисте, Сахи Муслимде да башкаларда да келет. Анас деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйкүмдүүсү разияллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: "Ю'та би ан'ами ахли дуnya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fa yusbaghu fi an-nar sibghatan. Summa yuqal lahu ya ibn Adam, hal ra'ayta na'iman qat? Ay hal marra bika fi ad-dunya allati kunta fiha? Hal marra bika khayr qat?" Dünya elinde en ne'matda жашаган дозоку адамды кыямат күнү алып келет экен дагы, ошону дозокко бир салат экен. Кандай адам? Бул дүйнөдө эң не'матта жашаган, жакшылыкта жашаган, өмүрү башы ооруган, ичи ооруган, кайгырган эмес да. Бирок Аллага ишенбей, капыр болуп кеткен, дозок элине болуп калган, дүйнөдө аябай жыргап өткөн кишини ошону кыямат күнү алып келип дозокко бир салып туруп, "Эй адам баласы, сен бир жакшылык көрдүңбү? Сенин башыңда бир не'мат өттүбү?" дегенде ал айтат экен: "Фаякул ла валлахи я раб." Аллага ант айтат экен: "Жок, мен жакшылык көргөн жокмун" дейт экен. "Ва ю'та би ашадди нас баусан фи дуnya min ahli al-janna fa yudaw fi al-janna fa yuqal lahu ya ibn Adam, hal ra'ayta bausan qat? هل مر بك أي في الدنيا من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة." Ошондой эле бул дүйнөдө иман менен жашаган, жакшы амал кылган, бирок эң катуу кыйынчылыкта, жакырчылыкта, жокчулукта өткөн. Бейиштик бирок. Ошону болсо бейишке киргизип, башын бир салып туруп эле чыгарат экен да, бир малып чыгарат дегендей да. Ошондой кылып туруп, "Сен бул дүйнөдө кыйынчылык көрдүңбү?" десе, ант ичет экен. "Алла сага ант ичип айтам, мен эч кыйынчылык көргөн жокмун" дейт. Караңызчы. Дүйнөдө болсо аябай жыргаган адамды дозокко бир салып туруп, "Сен бир жакшылык көрдүңбү?" десе, "Жакшылык көргөн жокмун" дейт. Болбосо өмүр бою жакшылык көргөн. Эч кыйналган, кыжалат болгон эмес. Ошону дозокко бир салып эле чыгарып эле айтса, сураса, жакшылык көргөн жокмун деп унутуп калат экен. Бардыгын унутуп калат экен. Бардык өмүр бою кылып көргөн жакшылыгын дозокко бир эле салып чыгарып койгондо унутуп калат экен. Жакшылык көргөн эмесмин деп ант ичип айтат экен. Аны дүйнөдө эң кыйналган адам, бейиштик адам, өмүрүндө бир жакшылык, мындайча айтканда бир жакшы жашаган эмес, кийими бүтөн эмес, ачка, чаңкаган, ар кандай кыйналган, ооруган, ошону бейишке бир киргизип эле чыгарып койгондо, "Сен кыйынчылык көрдүңбү?" десе, "Кыйынчылык көргөн жокмун" деп ант ичет экен. Мынакей. Демек, урматтуу туугандар, дозоктун отуна бир жолу малып чыгарып койгон, дүйнөнүн бардык не'матын унутуп калганда, эми Кудай сактасын, дозоктун азабы кандай жанчыдагыс. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Иштакат ан-нар ила раббиха фaqalat ай рабби акала бa'di ba'da." Дозок Аллага арызданат экен. Айтат экен: "О Раббым, менин кебиримди жеп бүттү." Ошондо Алла субханаху ва таала фаадина лаха нафасайн. Эки демге уруксат берет экен. Нафасан фи шита ва нафасан фи сайф. Кышында бир дем, жайында бир дем. Ва хува ашадду ма таджидунаху минал хар.
Wa ashaddu ma tajidunahum min az-zamharir. Жайында ең қату ысық қайерде болады? Өте қату ысық. Ошол дозоқтун деми. Файхи жаханнам деп коет. Пайгамбарыбыз пана тилеген. Аллахумма инна науду бика мин файхи жаханнам. Биз да пана тилешибиз керек. Күн катуу ысып кеткенде, я Алла, дозоктун ысыгынан сакта деп. Себеп ошол күн катуу ысыганы дозоктун бир деми экен. Бир деми деп койгон деми ошончо катуу ысык экен да. А бул мисалы бизде да канча катуу ысыбайт. Көп болсо бир 40, 41, 43, мисалы Орто Азияда 45ке чейин чыгарып барат. А бирок мисалы Саудияда жана башка Африкаларда 50, 60ка чейин чыгып кетишти го. Элестетиңиз, андай катуу ысыкта адам сыртта жүрө алабы, жүрө албайбы? Мына ошо катуу ысык дозоктун деминен бир дем. Ошондой эле дозоктун экинчи деми кандай экен? Экинчи деми суук экен. Эң катуу суук болгондо, мисалы канчага чейин? 30, 40 минуска чейин. Кандай деген суук? 15-20 деле канча суук болот. А эгерде ошол 40-50ге чейин чыгып кете турган болсочу, бул кандай деген суук? Ал дагы дозоктун бир деми экен да. Мынакей өтө катуу ысыган дагы, өтө катуу сууган дагы. Мынакей дозок айтып бири-бирими жеди деп Аллага арызданган, Алла уруксат берип, эки дем алганга уруксат берет экен. Бир деминде ысык, өтө ысык, бир деминде өтө суук. Экөө тең, демек дозоктун деминен деп айтсак болот экен. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтып атат. Бухариде дагы келет, Муслимде дагы келет. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз мынаны айтты. Демек ошол экиге Алла анан эки демге уруксат берет экен. Канчанчы жыл, көп бир топ жыл болуп калды го. 2015 же 16 мен азыр кичине эме болуп атам. Якутияга учуп калдык. Якутияга учуп калсак, самолет менен түшүп баратабыз. Ошондо аябай суук экен да. Новосибирсктен учтук да. Биринчи Москвадан, Кыргызстандан бардыкпы. Кыскасы Новосибирскиден эмеге учуп атабыз, Якутияга. Ал жерде анан түшүп баратканда, ошол жерде баягы самолет айдаган летчиктер эми айтып атат да. У нас сегодня очень хорошая погода, минус 35 градусов деп коет. Олардын эң ушу бизде жакшы аба ырайы ушу минус 35 дейт. Айланай, биз аны угуп алып, анан кандай экен деп. Анан ошол жерге түшүп барып көрдүк да, эми ошол суукту караңыз эми. Минус 35 деген. Бирок мына биздеги деле мына тоолуу аймактарда, мына арпа деп өзүңүздөр билесиздер, мына нарын тияктуу эмелерде канча минус канчага чейин чыгып кетет. Кээ бир Сибирлерде, башка Казакстанда көп катталды деп айтылып калат. 50ге чейин тияктар жаныбарлар ошол бойдон эле тоңуп калды, турган жеринен эле тоңуп калды депчи. Демек бул дозоктун деми экен деп билиңиз. Ушуну замхарир деп коет. Аллахумма инна науду бика мин адаби жаханнам. Алла таалам дозоктун азабынан бизди баарыбызды сактасын. Дозокто ысык эле азап эмес, суук да азап бар. Көбүнчө от менен болгондуктан, ошон үчүн дозоктун отунан сакта деп ушул көп айтылып калганда, атак дозокто суук да азап бар да. Мына жерден билинип атат. Нафасан фишшита дейт. Ошо кышында бир дем, ва нафасан фиссай жайында бир дем дейт. Демек бул эмне кандай десе, силер ушул ысыкты аябай катуу ысык тапканыңар, мына ушул эмеге дозоктун деми экен. Ошондой эле аябай катуу суук тапканыңар да дозоктун деми экен. Жер бетиндеги болгон болбосо ошо бир деми, дозоктун деми ушунчалык болсо өзү кандай? Элестетип көрүңүз, элестетип көрүңүз. Аллахым баарыбызды дозоктун отунан сактасын. Эми караңыз. Ушул өтө суук жана өтө ысыганды сиз эмне деп ойлойсуз? Ушул бир жомокпу же чындыкпы бул дүйнөдө? Жөн эле адамдын бир кыялыбы же бул акыйкатпы? Акыйкат. Эми элестетип көрүңүз, дозок да кудду ушундай акыйкат. Анын азабы дагы акыйкат, анын ысык азабы дагы, суук азабы дагы акыйкат. Аллахым баарыбызды сактасын, амин. Tirmizi'de rivayet gelet, Müslim Şerif'te rivayet gelet, Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Dersul kafir misli Uhud. Kafirden azu tişi var go. Uhud da osunday bolat eкен. Demek Allah Taala ertege Kuday saktasın. Mınake kafir bolup kalsaçı adamı, aga şu kişineki oyuncu azaptap etken. Adamды çoң kılat eken dagı. Tişi ele Uhud da osunday. Uhud degen too Madina şahrında en çoң too. Mına ajıga barganдар, umraga barganдар көрүп жүрүшөт. Ошол азуусу ошончо болот экен. Элестетиңиз. Оозу канча болот, башы канча болот, өзү канча болот.
эми элестетип көрүң. Азуу тиши Ухуд тоосундай болот деп пайгамбарыбыз айтат. Бул достоверный хадис. Муслимде келет, Тирмизиде келет, Абу Хурайра радhiyallahu anh риваятта. Пайгамбарыбыз айтып атат, мынакей дирсул кафир мислу Ухуд. Ва гилду жилдихи масирату салат. Ал эми териси болсо канча калың дебейсизби? 3 түн сапардай узактыкка, ошончо калың экен да. А жерде миллиметр, сантиметр эмес, километрлеп. Анын териси километрлеп болот экен. Себеп ошол күйүп азапталып, эми бүтөйүн деп калганда кайра жаңыланат. Кайра күйүп келет, бүтөйүн деп калганда кайра жаңыланат. Буну сабактын башында биз айтканбыз сиздерге. Алла Таала бизге бардыгыбызга амандык, сак саламатчылык берсин. Амин. Тирмизиде да риваят келет, Бухариде дагы, Муслимде да келет экен, Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Нарукум лати туqiduna juz'an min 70 juz'an min nar jahannam. Likulli juz' minha harruha." Мына биз от жагып атабыз го, ушул дозоктунчу 70-нин 1 бөлүгү экен. Алымдарыбыз мындай деп буну чечмелеп түшүндүрүп берген. Мына биздин азыркы газ, от, лава, вулкан, эмне деген ушул мисалы азыр күйүүчү майларды айтыңыз. Бардыгы кыскасы отко киргенчи, күйгөн нерселердин бардыгы ушул дозоктун отунун 70-си. Бул эмне деген? Мындай. Дозок ушундай от аны муздатат. Толугу менен. Бүттүбү? 1 болду. Аны дагы муздатат. 2. Дагы муздатат. 3. Дагы муздатат. 4. Ушинтип муздатып 69 жолу муздаткандан кийин 70-си мына биз көрүп аткан от экен да. Сиз элестетсеңиз, ушул отту кайра күчөтүп 70 жолу күчөйтсө эмне деген бала болот? Азыр мисалы эң мына металлдарды эриткен бар го. Көмүрдүн дагы өзүңүздөр билесиз, мына түрлөрү бар. Кээ бирлери мындай темирди эрите турган. Кээ бирлери го мына жөн эле отту эме кылат, жылуулукта. Анын өзүнүн баягы көмүр кендери менен иштеген адамдар аны жакшы билет. Коксовый жана башка металлургияда иштетилгендерден. Буну эми айтар максатыбыз эмне болуп атат? Булар чепуха экен да. Дүйнөдөгү эң катуу от, күчтүү өзүнүн эми күйгүзө турган күчтүү оту, караңыз, дозоктун 70 жолу сууткандан кийин, 69 жол сууткандан кийин 70-си экен. Мына. Аллахым биз баарыбызды сактасын. Туугандар, дозоктун оту жүрөккө чейин жетет деген. Наруллахил муқида аллати татталу алал афида. Жүрөккө чейин тие турган. Аллахым бул Кудай сактасын. Аллахумма ажирна минан нар. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, эстегенде шам намаздан кийин 7 жолу айтып коюш керек да. Аллахумма ажирни минан нар. 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 Я Аллах, мени дозок отунан сакта. Я Аллах, мени дозок отунан сакта. Ар бириңиз айтып коюңуз. Кудай кааласа Алла Таала иншалла ошол адамды сөзсүз дозок отунан сактайт деген пайгамбарыбыздын берекелүү хадистери бар. Эми мынакей бейиштиктерге келели. Bundan keyinki ayat kelip atat. Ba'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Ve uzlifatil cennetu lil muttaqina gayra ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyarrahmana bil gayb ve ja'a bi qalbin munib. Udkhuluha bisalam. Zalika yawmun khulud. Lahum ma yasha'una fiha ve ledeyna mazid. Жана бейиш такваларга жакындатылды дейт. Эртеги кыямат күнү макшада турганда бейишти Алла Таалам таква адамдарга жакын кылат экен. Гойра баид, бир аз дагы узак кылбастан. Узак болбойт экен. Экөөнү тең айтат. Жакындатылат, канчалык жакындатса узак эмес дейт да. Гойра баид. Бейишти ушу такваларга. Анан Алла Таала айткан: "Хадама туадуна." Мына силерге вада кылынган нерсе бар эле го. Ликулли аввабин хафид. Авваб деп коет Аллага кайткан адамды. Хафид Алланын өкүмүн сактаган адам. Аллага кайткан ар бир адам, кайтуучу, ар бир Аллага кайтуучу, эркек болсун, аял болсун. Ар бир Алланын өкүмүн сактоочу, эркек болсун, аял болсун.
ошого убада кылынган бейиш жакындатылат, узак кылынбайт деп Кур'ан-ы Каримде мынандай деп Алла Таала айтып атат. Эми ман хошия рахмана бил гайб, ким мээримдүү Алла Тааладан коркса, көрбөстөн, бил гайб, яғни гайб деген мындай бар, бирок көзгө көрүнбөйт да. Көрбөстөн Алла Тааладан коркса, биздин иманыбыз көрбөстөн да. Иман бил гайб дейт. Көрүп туруп ишенгендечи, аны иман деп айтпайт. Пайгамбардын кабарына таянып туруп, кабар берген гайыптын кабарына таянып туруп, тастыктап ишенгенди, ушуну иман деп айтат. Мен эсимде бар, Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп атканымда 2010 бекен же 11 бекен, ошондо бир бала сүрөт тартып келиптир. Кабырдын азабы боюнча. Жаш эле бала ошо кабырга коюлган экен да. Билбейм, 20-30 жаштагы эле бала го дейм. Анан ошого кандай бул экспертиза эме болуп калган, талаш маселеси чыгып калганбы? Субмед эксперт деген бар го булар, кээде текшергенге акысы бар, ишини ачып карап көрүп. Ошого кирип караса, баягы чачы капкара бала, чачы аппак болуп калыптыр. Өңү башы коркунучтуу. Ошону булар сүрөткө тартып алыптыр. Эми сүрөткө тартып алып, дамыла дейт, мага көрсөтүп атат да. Кабырда мындай азап бар экен, караңызчы, мына чачы мындай болчу, мурунку. Мына коюлгандан кийин эле бир жуманын ичинде мындай болуп калды депчи. Анан мен айттым, бул жагы мен буну көрүп ишенбейм дедим. Мен буга көрбөй ишенем. Көрүп ишенгендин атын иман деп айтпайт. Көрбөй ишенгендин аты ушуну иман деп айтат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, урматтуу бир туугандарым, иман бил гайб деп коет. Алла Таала бар, бирок көздөн гайб. Бейиш бар, дозок бар, көздөн гайб. Кабырда азап бар, рахат бар, көздөн гайб. Кабырдагы азап боюнча угуп алыңыз. Бул мутаватир хадистер. Ким буга четке кага турган болсо, имандан ажырап кала турган коркунуч бар. Иманын жаңылаш керек, милдеттүү болуп калат. Мутаватир хадистен булчу кабырдын азабы. Албетте кабырда рахат дагы бар, просто көбүнчө азапты мында четке каккандар болгон да. Бизде Мутазила деген убагында бир фиркалар болгон да. Но аларга эми бул бизге зарыл нерсеси ушул, кабыр азабы барбы? Анык бар. Сурак барбы? Анык сурак бар. Неематтары дагы, азаптары. Пайгамбар ошон үчүн айткан, кабырды силер үйүп койгон топурак деп эсептебегиле. Бул бейиштин бакчасынан бир бакча, же дозоктун чукурунан бир чукур деген. Үчүнчүсү эмес. Же бейиштин бакчасы болот сиз үчүн, же дозоктун чукуру болот. Кудай сактасын. Ошон үчүн туугандар, мынакей. Мына жерде дагы ман хашия рахмана бил гайб. Ким мээримдүү Алла Тааладан корксо, кантип бил гайб, көрбөстөн. Көргөндөн кийин анда сунуп туруп албайбы анда, көргөндө бар эле ишенет да. Мынакей, гайыптын кабары пайгамбар алып келет. Ошону биз көрбөстөн таштап, пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын чынчылдыгына ишенип туруп, кабар алып келгенде мынакей тасдыктаган дейт. Ва жаа би калби муниб дейт. Жана алып келсе, ушундай жүрөктү муниб Алла Таалага кайтуучу. Инабат деп коет буну. Кайра кайткан ушундай. Жүрөгү дайыма жараткан Алланы эстеп турат, Аллага кайтып турат, күнөөнү таштап турат, арам нерселерден жок деп мынакей кайтып турат. Удхулуха бисалам. Ошолорго мынакей айтат экен, буйрук берет экен. Киргиле. Бейишке салам, саламаттык менен, саламатчылык менен, амандык менен, тынчтык менен мынакей. Удхулуха бисалам дейт. Жөнөкөй эмес. Ушундай курсант болуп киргиле дейт. Далика йоумун хулут. Мына күн түбөлүктүү кала турган күн. Бейиш туугандар түбөлүктүү, дозокта түбөлүктүү. Бейишке киргенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала бейиштиктерге жарыя кылат экен. Же болбосо бир хадистерде келет, жар салдыртат экен, периште аркылуу. Не деп? Бүгүн силер буда бейиште түбөлүктүү каласыңар дейт экен мынакей. Түбөлүктүү бул. Дозокко калгандар, аларга да жарыя болот, силер түбөлүктүү каласыңар. Тигилер рахатта түбөлүктүү, бул азапта түбөлүктүү. Бул бактылуулукта түбөлүктүү, бул бактысыздыкта түбөлүктүү. Бул ыззатта түбөлүктүү, бул кордукта түбөлүктүү. Экөө тең түбөлүктүү. 4 жарыя салынат. Не деп? Силер жашайсыңар, өлбөйсүңөр. Биринчиси ушу. Түбөлүктүү жашайсыңар, өлүм жок. Экинчиси түбөлүктүү ден соолукта болосуңар, оору жок. Үчүнчүсү түбөлүктүү жаш болосуңар, каарылык жок. Бырышып, сырышып, агарып, чачарып, жок, андай жок. Бардыгы. Төртүнчүсү түбөлүктүү берилген неематтар силерге көбөйө берет. Азайып, инфляция, банкрот,
жок болуп калды, андай жок бейиште. Только немат көбөйгөнү, рахат өскөн, кошулганы. Мынакей 4 нерсе жарыя. Унутпайлы, бейиште түбөлүктүү жашоо бар, өлүм жок, түбөлүктүү жаштык бар, карылык жок, түбөлүктүү ден соолук бар, оору жок, түбөлүктүү немат бар, түгөнү жок. Мынакей. Алла Таалам баарыбызга өзүнүн бейишин насип кылсын. Мына ошого саламатчылык менен киргиле. Далика яумул хулуд. Түбөлүктүү кала турган күн деп атат. Мынанычы. Лахум ма яшауна фиха. Бейиштер үчүн эмнени кааласа, ошол бар. Ошол берилет. Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала айткан, бейиштиктерге эмнени кааласа ошол берилет деген. Эмнени кааласа ошол берилет. Жана валадайна мазид, жараткан Алла айтат, биздин алдыбызда ашыкчасы менен бар. Андан да көп бар. Каалаганың өзүнчө, канча кааласаң өзүнчө. Андан да көп биздин алдыбызда. Мынакей. Аллаху акбар. Демек, ва узлифатил джаннату лил муттакин, яни куррибат. Узлифаттын маанеси куррибат, жакындатылат. Кимге? Ли асхабил джанна, бейиш ээлерине. Ва хум фил махшар, махшар. Азырынча бейишке кире элек. Чечим чыга элек ким бейишке, ким тозокко. Ошондой эле бейиш ээлерине, имандуу, жакшы амал кылгандарга бейиш жакындатылат экен. Ва саат аламара минхум ва курба. Жана кандай болот десе, ага ушу көздөрүнө көрүнө турган жакындыкты алып келинип калат экен. Анын бейишти көрүшөт экен. Анын чырайын көрөт экен. Анын кооздугун көрөт экен. Жытын жытташат экен. Ошо менен неаматтанат экен. Эмне үчүн? Ошол махшардагы булардын иши жеңил болуп калат экен да. Махшар тамаша эмес да. Бардык адам терилип, чечим чыкканга чейин адамдар охо, өтө чоң кайгыда болот. Бирок бейиштик боло турган болсо, ушу бейиш жакындатылганда, ошонун рахаты менен ага жеңил эле өтөт экен да. Кыямат күнүнүн бир күнү 50.000 жылга барабар деген. Миqdaruhu 50.000 sana. Кур'анда айтып атат бул. Bir günü 50.000 жыл. 50 жыл эмес. 50.000 жыл bir günü. Демек ошондой күнү мынандай Алла субхана ва таала аларга жеңил кылат. Демек бул кыйынчылыкты кафырлар көргөндөй азапты булар көрбөйт экен. Кийин эми ошол бейиштикке ким бейишке кирет? Таквалар кирет деди го. Ва узлифатил джаннату лил муттакин. Бейишке таквалар кирет тугандар. Таква ким? Мынакей Алла субханаху ва таала айтып атат. Өңүн карап, улутун карап, урусун карап, социалдык абал, бай кембагалын, мансабын карап чечпейт экен. Алла Таалам таква барбы жокпу сенде? Бүттү. Сен кандай өңдө болбо, кандай куник болосуңбу, сулуу болосуңбу, бай болосуңбу, кембагал болосуңбу, көп жашайсыңбы, аз жашайсыңбы, айырмасы жок. Бийсиңби, кулсуңбу, аял, эркек, айырмасы жок. Арабсыңбы, араб эмессиңби, өрүсүңбү, цыгансыңбы, кыргызсыңбы, казаксыңбы, айырмасы жок. Алла Таалам өзү жараткан улуттарды, урууларды, эл, журт кылган, бардык өзү жараткан. Бул Алла Тааланын данышмандыгы. Албетте карай турган эмне? Таквалык. Таквалык болсо, Алла Таала мынакей бейиштен орун ала берди. Кудай кааласа таквалык боюнча кийинки сабакта иншалла айтып беребиз. Кандай кишилерди, кандай аялдарды таква деп айтат, кандай таква эмес деп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийин жолукканча Алланын аманатында калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.